21 бөлүм. Менаше такка отурганда 12 жашта эле. Ал Иерусалимде 50 жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты Хепсиба болчу. Ал Исраил уулдарынын алдынан теңир кууп чыккан, жийиркеничтүү иштерди кылган элдерди туурап, теңирге жакпаган иштерди кылды. Ал атасы Хиския жок кылган бутканаларды кайра тургузуп, Исраил падышасы Ахапка окшоп, Баалга курмандык чалынуучу жайларды курду. Ашера мамысын тургузуп, асмаан кошуундарына табынып, аларга кызмат кылды. Теңир үйүнө курмандык чалынуучу жайларды тургузду. Ал үй жөнүндө теңир, мен өз ысымымды Иерусалимге орнотом деген эле. Теңир үйүнүн эки короосуна, баардык асман кошуундарына арнап, курмандык чалынуучу жайларды тургузду. Өз уулун курмандыкка өрттөп, төлгө салып сыйкырчылык кылып, өлгөндөрдү чакыруучуларды жана сыйкырчылык кылгандарды колдоду. Теңирди каардантып, ага жакпаган иштерди көп кылды. Менаше өзү жасаган Ашера бурканын теңир үйүнө койду. Ал үй жөнүндө теңир Дөөткө жана анын уулу Сулайманга мындай деген эле: ушул үйгө жана Исраилдин баардык урууларынын ичинен өзүм тандап алган Иерусалимге мен өз ысымымды түбөлүккө орнотом. Эгерде исраилдыктар менин буйруктарымды жана менин кулум Муса берген мыйзамдарды сактоого аракет кылышса, ата-бабаларына берген жерден мен аларды мындан ары кууп чыкпайм. Бирок алар тил албай коюшту. Аларды Менаше жолдон чыгарды. Алар Исраил уулдарынын алдынан теңир жок кылган элдер жасаган иштерден да жаман иштерди кылышты. Ошондо теңир өз кулдары, пайгамбарлары аркылуу мындай деп сүйлөдү: Жүйүт падышасы Менаше жийиркеничтүү иштерди кылып, өзүнө чейинки аморлуктардан да ашып түшкөндүгү үчүн, өзүнүн жасалма кудайлары менен Жүйүттү күнөөгө батыргандыгы үчүн, Исраилдин Кудай теңири мындай дейт: мен Иерусалим менен Жүйүткө оор мүшкүл түшүрөм. Ошондо ал жөнүндө уккан адамдын кулагы зыңылдайт. Иерусалимдин үстүнөн Самариянын өлчөөчү жибин жана Ахаптын тукумунун сал моорун тартам. Иерусалимди идишти сүрткөнсүп сүртүп, көмтөрүп коем. Өзенчимдин калдыгынан баш тартып, душмандарынын колдоруна салып берем. Аларды баардык душмандары талаптанып чаап алышат. Бул алардын мага жакпаган иштерди кылган үчүн. Алардын ата-бабалары Мисирден чыккан күндөн ушул күнгө чейин мени каардантышкан үчүн болот. Менаше Жүйүттү күнөөгө батырганы аз келгенсип, күнөөсүз канды көп төгүп, Иерусалимди канга толтурду. Ал Жүйүттүн теңирге жакпаган иштерди кылуусуна себепкер болду. Менаше жөнүндө, анын кылган баардык иштери, кылган күнөөлөрү жөнүндө Жүйүт падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Менаше ата-бабаларына кошулду. Ал өз үйүнүн жанындагы Уза багына коюлду. Анын ордуна уулу Амон такка отурду. Амон 22 жашында такка отуруп, Иерусалимде 2 жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты Мешулемет. Ал жөт балык Харустун кызы болчу. Ал атасы Менашедей болуп, теңирге жакпаган иштерди кылды. Ал атасынын жолун жолдоп, атасы кызмат кылган жасалма кудайларга кызмат кылып, аларга табынды. Ата-бабаларынын Кудай теңирин таштап койду. Теңирдин жолу менен жүргөн жок. Кызматчылары Амон падышага каршы чыккынчылык уюштуруп, аны өз үйүндө өлтүрүштү. Бирок эл Амон падышага каршы чыккынчылык уюштургандардын баардыгын кырып, анын ордуна уулу Жошияны такка отургузду. Амон жөнүндө жана анын кылган иштери жөнүндө Жүйүт падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Аны Уза багындагы өз мүрзөсүнө коюшту. Анын ордуна уулу Жошия такка отурду.